Саламатсыздарбы? Сиздер менен Мектеп Плюс каналы. Бүгүн Infinitive of Purpose темасын карайбыз. Алгач infinitive деген эмне эске сала кетели? Infinitive этиштин алгачкы өзгөрүүсүз формасы. Аны дайыма астында to бөлүкчөсү коштоп жүрөт. Мисалы, to read окуу, to speak сүйлөө, to go баруу, to drive айдоо. Демек, бардык этиштер infinitive формасында турат. Ал эми purpose деген сөздү кыргызча которсок, максат же ниет дегенди билдирет. Анда эмесе мисалдар аркылуу карап чыгалы. I went to Bishkek to meet my brother. Мен Бишкекке байкеме жолугуш үчүн бардым. Демек, негизги этиш went өткөн чакта турат. Бардым. Андан соң infinitive формасында to meet жолугуу деген этиш колдонулду. Сүйлөмдө infinitive формасында турган этиш кайсы суроого жооп берет? Эмне үчүн, эмне максатта? Демек, эмне үчүн Бишкекке бардым? Байкеме жолугуу үчүн, же болбосо байкеме жолугуу максаты менен. She goes to work to earn money. Ал жумушка акча табыш үчүн барат. Демек, кайра эле infinitive формасында to earn этиши колдонулду. Акча табуу үчүн. Эмне үчүн жумушка барат? Акча табуу үчүн барат. Infinitive байкап турасыздар, өзгөрүүсүз колдонулду. I go to school to study. Мен мектепке окуу үчүн барам. Эмне үчүн? Окуу үчүн барам. Бул мисалдардан эмнени байкадык? Сүйлөмдө этиш infinitive формасында өзгөрүүсүз колдонулду. Ошондой эле эмнеге, эмне үчүн деген суроолорго жооп берди. Демек, infinitive of purpose кандайдыр бир иш-аракетти эмне үчүн кылгандыгыбызды түшүндүрүү үчүн колдонулат. Максатты билдирүү үчүн infinitive менен in order to же болбосо терс сүйлөмдө in order not to деп колдонсок дагы болот. Мисалы, he came early in order to help me. Ал мага жардам берүү үчүн эрте келди. Же болбосо терс сүйлөм I spoke quietly in order not to wake you. Мен сени ойготпош үчүн акырын сүйлөдүм. Демек, кыргызча которсок, айырмасы деле жок, эмне үчүн деген суроого жооп берет. Бир гана өзгөчөлүк in order to колдонгондо сүйлөмгө кичине официалдуулук берилет дагы. Көбүнчө жазуу түрүндө же болбосо официалдуу иш кагаздарда колдонобуз. Ошондой эле максатты билдирүүнүн дагы бир жолу infinitive менен so as to жана so as not to сөздөрүн колдонуу. Мисалы, he came early so as to help me. Ал мага жардам берүү үчүн эрте келди. Же болбосо терс сүйлөмдө I spoke quietly so as not to wake you. Мен сени ойготпойн деп, же мен сени ойготпош үчүн акырын сүйлөдүм. Демек, котормосу ошондой эле максатты билдирет. Анда эмесе өз алдыңызча төмөнгү сүйлөмдөрдү которуп көрүңүз. Сиздер менен Мектеп Плюс каналы болду. Биздин Instagram жана YouTube каналдарыбызга жазылып, жакындарыңыз менен бөлүшкөндү унутпаңыз. Саламатта калыңыздар.